Жок, кан коюлду. Бул адам даяр. Оппақ капан менен келет, коюлат, кетет, болду. Карамыш, баягы тичкан, немелер бар да берди. Тичкан бар, бардыгы бар. Тешип коет, башка кылат, аларды түздөп, көздөн өткүрүп бир катар полностью карап, анан кетет. Мен коркпойм. Мен ан суроодучу мен досторум деди. Ошо сөздү айта берем. Та өлгүчө айтам. Биринчи суроо, сиз өзүңүздөн айтып бериң. Билишке кандай келип калгансыз? Эми мен жаштык кезден атам менен чогулуп жүрүп, стройкаларга бирге чыгып жүргөндө ошо кайтыш болуп калса, жардамга чык балам деп, баягы биздин немемизде бар да. Балам чыкпой бар, мен чыгайын десем мен биякта болом, сен мөрзөгө барып кичине катышкын деп. Анан катышып жүрүп өргөнүп ошо немени. Өргөнгөндөн кийин ошо 2005-жылы атам чакырып, эл мынакы жаңы мөрзө ачылып атат деп ошого неме болосузбу деп сураганда, ооба мейли деп чыгып, бияка чыккан. Анан биз бирге чыгып атам менен чолго. Анякларды ошо бирге казышты баштадык, уродук, баягы тегеретип кичине эле 1 гектар сыяктуу. Ошентип жүрдүк. Анан убакыт өтүп мындай болуп решеткалар тостук, тегеретип, кеңешип. Ошентип атам өтүп кетти. 2 жыл болуп калды уже. Алла рахмат кылсын. Бир 15-20 күндөн кийин январда 2 жыл болот. Ал киши кайтты. Анан мен жерде бир өзүм калдым. Бирок азыр эмнерде бир акам бар. Ошол мен менен бирге катышып атат. Чыгып казышып, неме кылып. Баягы эми оруп калабыз, башка болот. Ака чыгып туруң, жардам бериң десем келет. Мен барам. Bundan сырткары пахрон бирөөбүз бар. Анякка барып катышам, баягы жетишип неме болуп калса. Балдар жетишпей калса, барып казып. Ошондой. Мисалы, эч кими жок өтүп кеткендерди жөнүндө айтып берсеңиз, онда кандай болот? Мисалы, бомштар бар. Же болбосо бир жактан келип жашап калганда жакын адамдары деле белгисиз болуп калгандар бар. Ошолор жөнүндө да айтсаңыз. Ошол жерден өзүбүз немеден болсо, башка жерден болсо дагы казый беребиз, ооба. Кыргызстан немеси болсо, фукарасы. Мусулман болсо болду. Баягы колу жокпу, барбы, немеси жок, тандалбайт жер алат экен. Биз мисалы тандайбыз, жер участке сатып алсак тандайбыз да. Бу жерде тандалбайбыз да. Азыр келип калса периште жаныбызды сууруп алат. Алып келип без өчүр коюла берет, мындай номерлер менен коюла берет да. 200 килолук болсо деле, арык болсо деле бар бир размер казылат дейм. Ооба, казына болот. Эми баягы өтө жоон болсо, биз немеге өтөбүз. Баягы жармадагы казып беребиз. Неге дегенде, өтө жоон болсо жармада оңойраак коюлат да. Эми 150 килодун асты же пасыга обязательно казна кылабыз. Чукур акылып туруп казна кылып коюп беребиз да, ооба. Дагы суроодан, бул иш ыйманды көтөрөбү? Мисалы кээде бирөөнүн кабырын казып баштагандан баштап, аны коюп кеткенге чейин ушул жерде катышып атасыз. Аллахтын ахирет күнүнө ыйман келтирүү, баарыбыз ушул жерге келебиз, дүйнөдөн өтөбүз деген нерсе келеби? Буну жакшы жери баягы айттым, ошо сөздү айта берем, та өлгүчө айтам. Ал кишини, бул кишини сөзүнү баягындай бөлүп, жинди сөздөрдү айткандан көрө, субханалла деп минерге чыгып туруп, бир кабырды казып, ошо кызматын аткарып койгон жакшы да. Ошол жакшы дейм. Жигит кишиге, ооба. Эркек киши чыгып туруп, катышып. Эми өзүңүз ойлоңуз, азыр атаңыз каза айтып калды, апаңыз өтүп калды. Көркөөгө айткеле коюп берсин дебейт да, өзүнүн баласы да. Өзү жубат, өзү жерге берет, өзү коет. Биз эми кабырын аткарып беребиз. Баягындай коюп атканда өзүнүн балдары коет да. Өзүнүн жакындары коет, баягы махрамдары коет, аял киши болсо. Ошондойлорго айтабыз, мына жерде айтам мен. Махрамы калсын аял кишиде, махрам бастары өтсүн бияка.
Bo'lsa kelsa jardam bersa, qarabay jardam bersin. Uşularda aytib turadi kesda. O, men aytib turaman, o tartibga solib turamiz. Nega deganda biz dag'ani o'g'ilib cho'ng'ayganmiz-da. Bayaq biz fitratimizda bor-da. Har turli odamlar keladi, bu yoqdan bayaq hech kim yo'q odamlar bor. Ular dag'i kelib qolsa 4 ta 5 ta azali odam ko'tarib kelsa, kegile deb jardam berib, Alloh o'zing kechir deb bir ayol kishi bo'lsa dag'i o'zim qo'yib qo'yaver. Maylazi yo'q-da, ne qilaman men? Qo'yib berish kerak. O, bir hayvan o'lib qolsa dag'i andağı kömöbüz-ku. Cidden bazın başka bo'lsin deb. Endi insonga kelganda 2 martalab 2 qilsa qatnashamiz-da. Mehnat qilib uyga borib, juvib nima bo'lgandan keyin qo'ldan talat, sovuqda uyshut. Anan uyga borgandan keyin o'ylanib qolasin-da. Shu jumishni qilib kelding. Qilayotgan kezingda bilinmaydi. Haligi misali siz sportsmensiz. Soğuş otası sizi qattiq urib qo'ydi, bilinmaydi-da. Siz ağa tayyorsiz o bilan tartishib ketdingiz-da. Bu yerda mehnat qilayotgan kezde bilinmaydi. Anan borgandan keyin putlar o'g'riydi. Ana jelkalar talat, bayag'i mehnat qilib kelasiz-da. Anan o'rgandan keyin hali o'riqqanan bayag'i o'zingizda fikringiz uyg'onib turib, hali nima bo'ladi-da. Men dag'i baratga men hozir жалгыз qoldi. Chinilib men ko'ramda, oxirini men ko'ramda. Oxirgi qo'yotganda men ko'ramda. Men o'zim aytam, g'ishni tizasinglarmi deyim. O'zinglarni apanglar, enanglar desam, aka tizaverin deb ruxsat bersa tushum. Bo'lsa o'zlari tizat ayol kishilarda. Erkak kishida o'zim tizaveram. Anan bu işte, ish deb aytamiz-da. Albatta ko'proq ahiret ishini tegishli bo'ladi. Odam ko'pincha jardam qilinadi. Muhtoj odamlarga jo'ndile jardam qilinadi. Biroq o'shancha ham ishda o'tab qo'yardik-da, to'g'ri qabul qilasiz. Uyalu degan narsa bo'lboyu, men monday званияда monday ishlab ketsek bo'ladi debchi. Yo'q, men naborat aytam. Men Görkavman. Atim ham o'z Tursunali ismim. Ismimni aytdim, aytmadim-a? Ismim Tursunali. Bu Tursunali deb sahranat qiling deyman-da. Nomerim yozib turib, Görkav deb yozib qo'y deyman-da. Sababi Görkav desa chiqaveradi-da. Men atimni qizig'i yo'q. Nimaga uni deyapsan desiz, mana o'tgan odam Ahmadjon bo'lsa, Vahobjon, Abduvahobjon bo'lsa, misol yo Karimjonmi, Alloh bizali nima-yu? Ism sifatlarga ham ism qo'yiladi-yu. Lekin hozir bitta mo'rzaga qarab siz ismini ayta olmaysiz-da. Ayta olmaysiz-da. Marhum deysiz-da, to'g'rimi? Men Görkavman-da. Xijolat bo'ydi bo'ladi. Yo'q, xijolat bo'lmaydi. Görkav bo'lsa nima? Mana yaqinda bir qaynimni jiyani o'tib qo'ygan ekan. Go'di. Bo'ldi, jezdan bor deb telefon qilib, kelib tunisi Quftanga qo'yib ketdi-da. Jerga berib ketdim, 2 kun bo'ldi. Ушул жерде 19 yıldan beri işleseniz eng sizge ta'sirli bo'lgan o'qiyalarni aytib bersangiz. Bo'lgan ikkitasini men eslayman, ikkitasi bo'lgan. Bittasi rosa yomg'ir yog'ayotdi. Keyin kichkina maktabda o'qiydigan bolalar bor ekan. Shunga asr namozida telefon qilganda asrda o'qidim, o'zimiz masjidda ozon aytdim, men asrda o'qidim. Qabrda boshladim. Qabr bitdi. Shomga ozon aytdi. 2 soat ichida shunaqa bir yumshoq bilan qilganman, u odamda hech kimisi yo'q edi ekan. Jamg'ir javobda. Alloh taolo o'zi quvvat berdi menga, yer yumshoq, zo'r chiqdi. Bir pasda bitirib qo'yganman. Men haligini ko'rib turib aytganman-da. Alloh taolo haligi hech kimi yo'q bo'lsa ham o'zi bitirib berar ekan haligi. Jardam jo'natadi. Ha. Endi mariga kelib turib men o'zim yakkaman, odam chiqmayapti deymiz, sovuqda deymiz, bandamizda. Chiqmayapti deymiz, lekin kalaveramiz-da. Yetishincha kalaveramiz. Biroq o'tadi, biroq kelmadi ya deymiz. Biroq ashada o'ylanib qolamiz, siz aytgan voqea haligi. Men o'lib qolsam, men orqamdan kim kelar ekan, shunga o'ylanib qolamiz-da. Endi o'ylanib turib
biz katışavereli, Allah Taala bizge ham katıştırıp koyadi. Toyda yürüp, içip, jaman жүрüp, bezdirip, uyga kelip topolon qilib, to'y qozondan anan biz qutulduk deb turib, mayram qilib жүрgenler dagı bar aramızda. Qandaylar bo'lmaydi debeymiz. Bo'ladi. Har turda adam bo'ladi, deymi? Baya qutuldu men jaman balale. Ali bezariydi deydi, ali. Köçeden kirip ele bizge paydası yok ele. Sizge kayrılganda kantip kayrılat? Misal biri öttü, ne kılış gerek? Oşondan biri üstürten ayıp berseniz, bardık ele uyda adam biri kaza bolup kalışı mümkün. Ne iş kılazı şoğaçı? Birinci sizge kayrılat, anan ayıl başça kayrılat, imamga kayrılat, şol jol joğlarını ayıp berseniz. O birinci emi qoşunalары çıgat. Qoşunalары misal men tanısa telefon çalıp koyat. Telefon hazır zaman oşonday telefon bar. Telefon çalat. Biroq telefon ham biri javob bera albayt ekan. Telefonim hazır yerda qoldi tevada. O'chib qolyapti, jonli o'chib qolyapti. Misal oşonday bo'lib qolishi mumkinki, qijolat bo'lib qolasin. Biroq uyimni bilet. Oşonda bayagı telefonim bunday bo'lib qoldi, anda so'z aytmay uyimizni bari bilet. Ayıl başıga çalsa ayıl başı kimgadir çalıp durup, o'zini bilet de bayagı nimesini. Bir adamdı jo'natsa, men chiqib joyda boshlayverem. Ana bütü deb aytib qo'yamiz, ağa qarab kel. Yok, men korkpayım. Men so'radichi, men do'stlarim bergen. Sen korkasınmı? Sen insansın, жалгыз жүрбä deydi. Men aytdım, Allah Taala dedim, har bir insanın bayagı tilege aytgan sözüge bir periştan jo'natam 10 jelkasida, bir periştan jo'natam çap jelkasida turadi, sol jagında. Al so'p günösün жазып жүрөm degenmi desem, "Ova" dedi. Alar meni şerigim dedim. Men bismillah deb keleverem. Tünüsü dağı korkpayım. Sebebi Allah Taala aytgan, Peygamberimiz dağı aytgan bizge, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men sizlerge bayağı tünüsünü kündüzden jarı kılıp koyam, imanıňar mustahkam bolsa degen. Men imanımga işenip korkpay kelem. İt çıkıp alaby, tülkü çıkıp alaby korkpayım. Tünüsü kızmat bolsa, tünüsü dağı kelip jasaýberem jayında. Hem mınандай kışta tünüsü jasabay. Biz hem turuçun asıgar, mına pagoda kiçine soğuk bolat. Biroq kelişince, jetişince kılıp nime kılıp atkarabız da biz menetibizçi. Çaçırap qoladı, yosh bolalarımız var endi haligi. To'ralib bile ketib qolgan 1 yaşar, şu 4 yaşar, 5 yaşargacha mana shunaqa qilib joy qilib beramiz. Bela qishda ham, yozda ham muzlamaydi, Allohning mo'jizasi mana shu yerda bor. Sababi yer ma yerda muzlashi mumkin mana tomonda. Shu yerga kun chiqadi, tegadi, yumshoq bo'ladi endi. Men birovga xolamayman, o'zim ham farzandim mana shu yerga qo'yilgan bittasi. Allah sabır versin nimalarga. Egalariga Allah sabır versin, boshqa yaxshi sog'lom bolalarni versin. Жалпы эле бизди көрүп турган адамдарга бир кайрылуу жасап койсоңуз, кабырга келгенде кандай кылыш керек? Адептерин айтып бериңиz. Adab masalasi kelganda şu ham sigaret chekadigan bo'lsa, sigaretini iloj bo'lsa tutaştırmasa, sababi bu yerda hozir qishda o'tiribmiz, mana qor. Yozda men bitta bolani sigaretini tashlaganda o'tini o'chirib ulgib qo'yganman-da, pajar bo'lib ketishi mumkin. Mumkinchilik bor-da. O'shaning uchun sigaretga men qarshiman. Chekpaylar qo'ysin. Sirtga chiqib olib chekaverib, bir pachkani bir-biriga ulab olib, parvoz bo'lib chekpaydi. O'zi javob beradi. O'sha adabi. O'shanda anan sökünü bayağınday turu keve turgan sözlerdi aytib bayağı spor ete turgan ballar bizge jardamga chiqpaylar qo'ysin. Alarning jardamidan ko'ra
жарым saat кечирээк бүтүрөлүк майли. Ошондой баягындай сөкүнүп, проблема айтпай, ошо акыратын ойлой турган балдар келсин. Жардама, мисалы, бизде каршылык жок, айттымбы, тийнисиге немем жок. Балдарга бизде чегара жок, onu келеби, бирөө келеби, келе берсин. Эми өзүбүз тартыбыбыз болгон жашта бар жокто тартыбы бар да. Анан мен жардам берет элем, кийимим мынандай десе, мен коркпойм, менде запас кийим бар, келе бергиле. Чындап да мен берем. Машинамда 3 формам жүрөт. Бири таптаза мына жагындагы бере берем, кыжалатпайм. Жууса кетет да. Анан баягы сөздөрдү мен айтырбай ишке аракет кылам баягы. Мисалы бир мөрзөгө келгенде өзү сүйлөп турган геп, мен да кайтам деген сөз болсо да. Хали мынандай машина алдым, мынандай үй алдым, мынандай жер алдым, мынандай кийим алдым, мынандай телефон tutуп атам деген сөздөрдү үнүтүп, мына решетканы кылып койгонбуз баягы. Көргө катса дейби? Тиячы ошону кылып койгонбуз. Киргенден кийин ошондой сөздөрдү айтпастан, чырайлуу субханалла деп. Бир тууган, сен дагы өтөсүн, башкалар дагы өтөт. Муну мен эмес, Аллах Таала Кур'анда айткан: "Иннака маййит ва иннахум майитун." Албетте сен өлөсүң, жана сенден башкалар, алар дагы өлөт деп пайгамбарыбыз айткан. Чынында баарыбыз өлгөндөн кийин кайсыл жерге келебиз? Мусулман адамдарбыз, баарыбыз ушул кабырга келебиз, мазарга келебиз. Азыр сиздер менен чогуу Ош шаарындагы мазарлардын биринде турабыз. Биз башка адамдар сыяктуу, башка диндегилер сыяктуу, Индия же башкаларга окшоп өлгөндөн кийин өрттөп, анан күлүн чачып жүрбөйбүз. Балким адам дүйнөдөн көз жумгандан кийин дагы урматын жайына коюп, эл чогулуп, жууп, аппак кепинге ороп, жана жакшынакай кылып, казылып, шарият чегиндей кылыпчы. Анан ошол жерге көмүп кетилет. Мунул жерге көпчүлүгүбүз жакын адамдарды койгону келебиз. Жаназасына катышпайын, көмгөнүнө катышайын сооптуу. Же көбүркелерибиз атайын барбасам уят деп да келиши мүмкүн. Кандай болуп келген чакта дагы бул мусулмандык милдет. Келишибиз бизге милдет. Ошол учурда эстеп калышыбыз керек. Эртең бүрсү күнү сиздин өзүңүздүн жаназаңызды алып көтөрүп келип ошол жерге коет. Бирок бул жерде бир нерсени эстеп алышыбыз керек. Аллах Тааланын Кур'анда айткан сөзү бар. Ар бир жан өлүм дамын татат. Эч кимди бул дүйнөгө байлап койгон жер жок. Куллу нафс заиqatul maut дейт. Жана иннама юфауна уджурахум яумал кияма. Жана бул дүйнөдө биз бардыгыбыз эмгектерди кылып атабыз го. Жакшылык жана жамандык иштерди кылып атабыз. Ошол жакшылык жана жамандыгына сообу дагы, сыйлыгы дагы, жазасы дагы толук түрдө берет. Эми натыйжада фаман зухзиханин нар, кимде ким тозоктон алыстатылса, ва удхилал жанна, бейишке киргизилген болсо, факад фаз, ал өтө чоң ийгиликке жетиптир. Чыныгы ийгилик ушул нерсе. Ошондуктан дүйнөдө кылынган нерселердин бардыгын жыйынтыгы мунул кабырга келгенде токтойт. Ал эми анын берилиши кыяматта ушул кабырлардан кайра өсүмдүк өсүп чыккандай кылып эле тирилебиз, ошол жерде берилет. Ким ийгиликке жетет? Тозоктон алыстатылып бейишке кирген болмосо. Ошого баарыбызды чакыра турган нерсебиз ушул келе турган жерибизге даярданышыбыз керек. Өлүм менен коркутуу эмес, балким өлүмгө даярдануу. Умар радиаллаху анхунун айткан сөзү бар. Өлүм келиштен алдын өлүмгө даярдан, сурак келиштен алдын өзүңө өзүң сурак бер депчи. Азыр ар бир адам өзүнө өзү сурак бербеген болсо, эч ким бирөөнүн эмне иш кылып атканын, кандай катасы бар, кандай ийгилиги бар, жакшы барктап билбеш мүмкүн, бирок адам өзүнө өзү мындай жакшыраак баа берет. Жакын адамын дүйнөдөн көз жумганда бул мусиба деп аталат, термин менен айткандачы. Бул оорчулук, кыйынчылык. Биздин шариятыбыз бул нерседе эмнени талап кылат? Сабырды талап кылат. Алла Таала сабыр кылганга буйруган.
Сабыр дегени оорчулук келген учурда ошолго Аллах үчүн чыдаш. Оорчулук келген учурда. Оорчулук келгенден кийин бир аз өткөндөн кийин арга жок чыдайсың. Каалайсың, каалабайсың, аны өзгөртө албайсың. Ошол учурда чыдаш сабыр деп эсептелинет. Алла Таала ошол сабырга сооп берет жана ийгиликтерди берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде кабырдан өтүп баратканда бир аял кабырдын жанына келип ыйлап аткан. Пайгамбарыбыз айткан: "Сабыр кылгын" депчи. Сабыр кылгын дегенде ал аял пайгамбарыбыз таанып алган, пайгамбарга катуураак айткан да. "Ияка анни" депчи, "Нарыраак эле кетчи" депчи. Мендеги болгон мусыйба, мендеги болгон кыйынчылык сенде болгондо билет элең, а сен түшүнбөй атасың депчи. Пайгамбарыбыз унчукпай кете берди. Кийинирээк жандалар айтты, сен айткан катуураак сүйлөгөн сөз бул пайгамбарыбыз болчу, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ал аял кийин жашын токтотуп пайгамбар аркасынан келди дагы: "Я Расулулла, мен ал жерде жалгыз балам өлгөндүктөн өзүм карана албай ыйлап аткан болчумун. Расулулла экенин билген анда катуу сөз айтпайт элем" деп өзүнүн баягы адебин көрсөтүп кыжылат болгон сөзүн айтты. Айтканда пайгамбарыбыз айтты: "Ас-сабру инда садматул ула." Сабыр бул адамга оорчулук келген учурда чыдаш. Ошол сабыр эсептелинет. Андан кийинки ал сабырга эсептелет. Мисалы бир адам, жакын адам өттү, 1 жыл өттү, 1 ай өттү. Андан кийин жөн эле чыдайт. Арга жок үйрөнүп деле калат алчы. Анткени Аллахтын колундагы нерсе. Ошондон талап кылына турган нерсе, башыбызга жакын адамдар өткөн учурда эң биринчи жаназасын окуп кабырга коелу, дуа кылайлы болду. Эми эмне кылабыз? Кыйынчылык болду, же болбосо кантип чыдайм, же бир тоом кылат деген сөздөрдүн бардыгы ошол өткөн адамды кыйнайт. Ким жакын адамын жакшы көргөн болсо, өтүп кеткен, ал адамдын аркасынан жакшылыгын тилеп, Алла Таала күнөөсүн кечирсин деп дуа кылышыбыз керек. Бирок кыйкырык өткөн адамды кыйнайт. Ошондуктан баарыңыздарга азыр кайрылып атабыз. Эртең башыңыздарга түйшүк түшүп, жакын адамдар дүйнөдөн көз жумганда айтса, аны эч ким кабыл албайт. Биз иманбыз, көп ушундай учурларга келебиз. Өзү жакын адамы айрылып турган болсо, ал жерде катуу урушпайлы деп эле айта албай калабыз. Бирок азыр баарыңыздар абал туруктуу болуп турган учурда эстеп калыңыздар. Кимдин жакын адам өтсө, катуу ыйлабасын. Аллага каршы сөз айтпасын. Жөн гана сабыр кылып, Аллахым ахиреттен берсин депчи. Алла Таала Кур'анда айткан: "Вабаширис сабирин." Сабыр кылгандарга сүйүнчүлөр болсун. Аллазина иза асабатхум мусиба. Алар ушундай башына мусибат жетсе, жакын адам өткөн болсо, калу, алар айтышат: "Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун." Биз баарыбыз Аллахтыкыбыз, жана Аллах кайтуучубуз деп айтышат. Улайка алейхим салавату мин роббихим. Ушундай деп сабыр кылгандарга Аллах тарабынан мээримдер бар. Ва рахма, ырайым бар. Ва магфира, кечирим бар. Ошондуктан Алла Таала сабыр кылган адамдарга өзүнүн ырайымын, мээримин жана кечиримин даярдайт. Антпей турган болсо, жакын адам өттү, мен эми кандай кыламын, эмне кыламын деп туруп кайгырган болсо, Аллахтын кечирими жок, Аллахтын мээрими жок. Тетирисинче ошонун аркасынан азабы бар. Баарыңыздарды сабырга жана Аллахтын буйругуна чакырабыз. Аллах разы болсун.